Sport каналдын берүүлөрүн Түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Адинай Курманова. Кыргызстанда алгачкы жолу балдар арасында жеткинчек спорт фестивали өтүп жаткан учуру дал ушул мелдеш 27 майдан бери Газпром балдар спорт комплексинде өтүп жатат. Эртең 1 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата дал ушул күнү финалдык беттештер орун алып, жеңишке ээ болгондорго сыйлыктар тапшырылат. Бүгүнкү студиябызга конокко дал ушул мелдешти уюштуруп демилгелеп жаткан Кыргызстандын сыймыктуу спортчуларынын бири Каныбек Жолчубеков студиябызда конокто. Каныбек Жолчубеков жакында гана Газпром балдар спорт комплексинин жетекчиси болуп дайындалган. Ошондой эле грек-рим күрөшү боюнча Азия оюндарынын 2 жолку күмүш байгесинин ээси жана Азиянын чемпиону, ошондой эле бир катар эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Кыргызстанда алгачкы жолу жеткинчек спорт фестивали өтүп жаткан учуру буюрса эртең финалдык беттештер орун алат экен. Фестиваль тууралуу дароо эле кеп кылалы. Бул демилге, идея сизге кантип келди? Азыркы учурда кандай өтүп жатат? Бул идея биз Газпромго мүдүр болуп келгенден баштап Газпром балдарга деп өз эле аты айтып атат. Ошол себептен ушул балдарга бир чоң балдарды коргоо күнүнө карата ушуну өтөйүн деп келгенден баштап эле пландап ойлогом. Андан кийин бизде дагы көп жумуштар бар экен Газпромдо. Ошол менен алышып жүрүп, саналуу гана убакыттар калганда биз баягы реклама кыла албай калдык десек болот. Көп жака тарката албай калдык да. Ошол себептен оюм ошо балдарга болгон да. Анан кыска мөөнөттө Кудай буйрса бүгүнкү күндө ошол жакшы өтүп атат. 6 спорттун түрүнөн жаштары 8 жаштан 12 жашка чейин. Кыска мөөнөт деп айтып калдыңыз. Ушундай фестивалды өткөрүү үчүн канча убакыт талап кылынды? Бул оюмда бар болчу. Акырындык менен баягы ар бир нерсени биздин коллектив менен биргеликте эстегенимди жаздырып отуруп, анан Талас областына Манас турниринде өткөрүп калдык. Ал жактан келери менен эле ушул фестиваль менен баягы даярдык көрдүк десек болот. Бул мөөнөтү 10 күнүн ичинде. 6 түрү деп айтып өттүңүз. Кайсы спорт түрлөрү жана бул 6 спорт түрү эмнеге ушулар тандалып алынды? Бүгүнкү күндө ошо Газпром балдарга комплексинин ичинде ушул 6 вид спорта бар. Ошол себептен баягы балдарды коргоо күнүнө карата ушул биринчи өткөрүп көрөлү ушул 6 вид спорттан деп, ошол себептен ушул 6 вид спорта тандалып калды. Мини футбол, күрөштүн 2 түрү, вольный, греко-римский, бокс, таэквондо, жүздө. Жеткинчек балдар фестивали деп айтып өткөндөй эле, жалаң балдарды спортко тартуу максатында өтүп жатса керек. Анан негизги дагы максаттары, алдыга коюлган милдеттери кайсылар? Негизги максаттары ушул фестивалды койгонубуздун себеби дагы көп ата-энелер келип, ар бир спорттун түрүн карап көрүп, кийинкисинде балдарын кандай спортко берсе болот, кайсы спорт машыктыруучулары жакшы, ошол жерге келип көрсө болот да, спорттун түрүн тандаганга, мындай айтканда, мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анын үстүндө биздин өспүрүм балдарга бул баягы оюн чоң ковёрдо күрөш эртеңки күнү биздин келечекте дүйнө чемпиону, олимпиада чемпиондору жана ошондой эле Азия оюндары, олимпиада оюндары ушул сыяктуу өтөт да, күнүгө ар кандай спорттун түрлөрү. Ошол себептен балдардын дагы өсүшүнө, өзүн алып жүрүшүнө, талим тарбия беришке агайларга дагы аябай мындай шарт түздүк десек болот да. 6 спорт эң Кыргызстандагы популярдуу, мындайча айтканда кеңири жайылган, көпчүлүк жакшы көргөн спорт түрлөрү тандалып алыныптыр. Анан канча бала катышууда? Анан Бишкектин бардык эле мектептери катышып жатабы? Бишкектин 4 районунан 12 школа бар.
спортивный школалардан 1000ге жакын бала катышууда. Жакшы бир фестиваль башталды десек болот. Эми Кыргызстандын бардык аймактарын камтуу планда барбы? Эми бүгүнкү күндө биз Бишкек шаарынын мэриясына карайбыз. Ошол себептен баягы чакан болсо дагы ушул Бишкек шаарында өткөрөлү деген максат болгон. Ошол Бишкек шаарындагы ата-энелер келип көрүп, өзлөрү күбө болуп, ошо балдардын катышканына күбө болуп, ушул жерде Бишкек шаарынын тургундары үчүн десек болот да. Анан максатыбыз эми мен негизи Манас Семетей Сейтек деп дагы 7 областка жайылтуу боюнча грек-рим күрөшүн 7 областта өтүп турат азыркы күндө. Быйыл 3-чү жыл Баткен областында өтөт. Ооба, ал мелдеш туурасында биз бир аздан кийин сүйлөшөлү. Азыр жеткинчек туурасында кеп кылалы. Жеткинчек фестивалынын буюрса эртең финалдык беттештери орун алат экен. Эртеңки иш-чара туурасында айтып берсеңиз, эртең кайсы спорт түрлөрү боюнча финалдык беттештер болот? Эртең буюрса тайквондо, дзюдо, греко-римский, вольный борьба жана ошондой эле бокстан өтөт 5 видтен. Финалдык беттештер эртең мененки саат 12ден 2ге чейин болот. Ал эми сыйлуу аземи 2ден 3кө чейин болот. Ал жерде эшикте азыр сүйлөшүүлөр жүрүп, буюрса эшикте да иш-чаралар болот, майрамдык. Ал эми ичинде дагы майрамдык иш-чаралар болот. Сыйлуу аземи деп айтып калдыңыз. Анан командалык эсепте байге фонду коюлганбы, же болбосо жекелик түрүндө? Бул жерде жекелик түрүндө ар 1-чи орундан 3-чү орунга чейин медаль жана ошондой эле бир чакан белек бар. Быйылкы жылы ошого жетиштик десек болот. Медальдын баасы дагы 1000 сомдон жакшы медаль жасаттык атайын. Ар бир вид спорттун өзүнүн калпы чүрүлгөн медальда жакшы медаль жасаттык десек болот. Биз дагы атайын репортаж тартканга барганда көпчүлүк жаш спортчулардын кызыгуусун байкай алдык десек болот. Мындан тышкары Кыргызстандын намысын эл аралык аренада татыктуу коргоп келе жаткан биздин спортчуларыбыз дагы келип, атайын ачылыш аземдерине катышып, өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып жаткандарына биз күбө болдук. Анан кимдер келди, азыркы учурда кимдер катышып жатат, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Ар бир видтин өзүнүн баягы греко-римскийди алсак, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршембеков, курама команданын капитаны Атабек Азизбеков, жана ошондой эле машыктыруучулардан Ушуров Шухрат жана Ахмедов Майрамбек агайыбыз келип, греко-рим күрөшүн ачып берди десек болот. Ал эми эртеси вольниктердикин Тайманбас спорт клубунун мүдүрү Асейин Төрөгелдиев, Алмаз Бекбоев, тиги президент, вице-президент вольный борьбанын жана ошондой эле Улукбек Жолдошбеков келип ачып берди. Ал эми жүздөнүкүн ачылыш күнү ошол президент федерация Жөкөнбайка өзү келип ачып берген. Ар бир видтин өзүнүн баягы жылдыздары келип ачып атты десек болот. Эң сонун ошол маек алып жатканда дагы команданын машыктыруучулары өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып, ошондой эле фестиваль чындыгында жаш балдар үчүн керек деген дагы сөздөрүн айткан. Бул фестиваль ийгиликтүү болсун, келечеги кең болсун дейли. Азыр эми өзүңүз дагы жогоруда айтып өткөндөй Манас Семетей Сейтек аталышындагы грек-рим күрөшү боюнча мелдешке токтололу. Бул мелдештин түзүлүп, демилгеленип өтүп жатканына жаңылбасам 2 жылдай болуп калды окшойт. Бул идея сизге кайдан келген? Азыркы учурда кайсы аймактарда тамырын жайып калды? Бул 2020-жылы пандемия учурунда жарыштар жок эсе болуп калды. Анын үстүндө баягы жаштар арасында турнирлер өтпөй калды десек болот. Мамлекетке бизге салым кошкондой, биз да салым кылалы, бир ой жараталы, балдарга салым кылалы деген максатта идея келип чыккан. Негизи буга манасчы жөрө жолдошторум бар,
жана ошондой эле байкелерим бар. Булар инициативаны айтып, чогуу биргеликте алып чыкканбыз досторум менен. Ал эми бул Манас жаштар арасында, Семетей кадеттер арасында Сейтек молодший юнош деп коет, 15 жаштан улдый. Ал эми бул жерде Сейтек Семетей быйылкы жылы 3-чү жолу өтөт. Эң биринчи 2020-жылы Таласта болуп өткөн. Андан кийин Ысык-Көл областында өттү, мына быйыл Баткенде өтөт. Ал эми Манас жаштар арасында турнир болсо, быйыл биринчи жолу Таласта өттү. Ал жерге 5 команда катышты, 5 областтан. Биринчиси Чүй областы, экинчиси Ысык-Көл, үчүнчү Талас. Кайсы областтан катышпай калды? Ош, Жалал Абад, Баткенден. Себеби ошол учурда погодага байланыштуу алар келе албай калды. Анан буйруса дагы планда бар, Сейтек Семетей баарына жагып, ушул областтарды айланып өтсө жакшы болмок дешти. Сейтек Семетей ошондой калтыралы деп биргеликте сүйлөшүп, ошондой калтырдык, ар бир областта өтө турган болду. Ал эми Манас турнирин азыркы күндө агайларда жана спорт комитетинде баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буйруса буну международный турнир кылсакпы деген жаштар арасында планга ашырсакпы деп бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Спортчу болуп туруп, анан өзүңүздүн мелдешиңизди өткөрүү кандай экен? Биринчи мелдештин уюштурулушу боюнча айтып берсеңиз. Бул кандай десем, бул менин мелдешим эмес. Себеби эгер өзүмдүн атымды коем десем туура эмес болот. Биздин ата бабаларыбыз чыккан Манас, Семетей, Сейтек жана ошондой эле мисалы өтүп кеткен Ратбек Санатбаев ушул сыяктуу атагы даңкы чыккан адамдарды кадырлап, барктап, эстеп, Куран чүрүп, мындай кишилерди колдогон кишилер да көп болот. Ошол себептен ушундай тандап алганбыз аттарын. Манастын атын чыгаралы, Семетей, Сейтектин атын чыгаралы деген максатта. Бул жерде менин атым чыксын деген максат эмес. Менин атым өзүнчө бир спортто жазылып калган десем болот. Буну колдогон досторум бар. 2 жыл досторум менен биргеликте өткөрдүк десем болот. Быйыл 3-жылы департамент өзү колдоого алып, департамент менен федерация биргеликте өткөрүп берди десек болот. Катышуучулардын саны кандай болууда? Мисалы, биринчи турнирде канча спортчу катышкан, андан кийинки азыркы бул жолу өткөн мелдешке? Ар бир областтан Сейтекке 10 эле бала келе алат, Семетейге 10 эле, ар бир салмакка бирден гана бала келе алат. Себеби бул жерде айыл жергелеринде, областтарда баягы талашуу десем болот. Булар өзлөрүнчө ичара отбор өтүп, ошол отборду уткан райондон кийин областты уткан балдар гана келип катыша алат. Буну кандай айтсак болот? Бул мисалы биз Азияга барабыз. Командадан бир салмакка бирден гана бала барат. Ошол сыяктуу эле бул Сейтек Семетейге дагы тандалган бирден гана бала барат. Анан 8 команда болот, 80 эле бала болот. Анан командалар бири-бири менен беттешке чыгып, ошол жерден эгер командалык эсепте 10 бала боло турган болсо, 10 6 утса, 4 утулган болсо, бул автоматтык түрдө Талас менен Баткен чыга турган болсо, Таластан 6 утса, уже жеңишке Талас жетет да. Ошондой, ошентип командалык эсепте күрөш да бул. Эң сонун жаңы бир ачылыш же болбосо жаңы бир багыт экен. Ал эми ошол мисалы 2 жыл мурун башталган мелдештен алгачкы ийгиликтерине жеткен балбандар болсо керек. Азыркы учурда ушул балбандар эмне кылып жатат, билбейсизби? Ал балбандар эми өзлөрүнө эң биринчиден балбандар областтарды көрбөгөн балбандар бар. Алар областтарды көрөт, жерлерди кыдырат, Ысык-Көлдүн керемет экенине кызыгып, суктанып биринчи жолу барган балдар болгон ал жерде.
ошол эле Баткен областын мен да бүгүнкү күндө көрө элекмин. Кудай буйрса ушул Сейтек Семетейдин арты менен Баткен областын көрөбүз, Кудай буйруса. Ошол сыяктуу өзүбүздүн Кыргызстандын жаратылышын, кооздугуна баягы ар бир областтын өзүнүн областтарды кыдырып көрөт десек болот. Ал эми ал балбандар албетте жылына балдар өсүүдө. Кээ бир балбандарга түрткү болот. Бул областты утту, андан кийин ушундай Сейтек Семетейге катышты, андан кийин ушул спорт интернатына өттү. Себеби күчтүү балбандар катышат десем болот да. Баткен облусунда жакында мелдеш бар экен. Азыркы учурда даярдыктар кандай болуп жатат? Даярдыктар ал жакта Мирлан Алижанов деген Сүлүктүү шаарынын күрөш федерациясынын мүчөсү, Сүлүктүү шаарында бүт даярдыкты алар көрүп жатат десем болот. Ал эми департаменттен жана ошондой эле культурадан, областтын өзүнөн, райондордон Баткен областы чогуу биргеликте иш алып барып атат десем болот. Жылдан жылга жеңилдөө бар. Себеби мен аралашкан жокмун ал жагына. Алар өздөрү бүт ишти өздөрү алып барат. Биз как инициатор, как конок катары буйруса барып келебиз. Эң сонун буйруса бул мелдеш дагы ийгиликтүү өтсүн дейли. Азыр эми жаңы кызматыңыз туурасында кеп кылалы. Жакында гана 3 февраль күнү Газпром балдар спорт комплексине жетекчи болуп дайындалып, өзүңүздүн кызматыңызды баштадыңыз. Анан азыркы 2-3 айдын аралыгында кандай иштер жасалды? Алдыда кандай пландар коюлуп жатат? Рахмат, буйруса бул дагы бир спорттун түрү катары, кандайдыр бир мектепке жаңы келген баладай сыяктуу ар бир өзүнүн жолу менен болот экен. Буйруса келгенибизге июндун 3-үндө 4 ай болот. Албетте оор болду. Спортко жаңы келген баладай болуп, жаңы прием үйрөнгөндөй болуп оор болду албетте. Ал эми эгер колдогон кишилериң болсо, бул спорттогудай эле мындай өсүш болот экен десем болот да. Себеби мисал катарында айтсам, Газпромдун тегерек чекесиндеги карагайлар, елкалар, отургузулган елкалар курап калган экен. Аны көрүп биздин Айсулуу Тыныбекова, Айтбек деген дос балдарым жана Атабектер келип эле елкаларын отургузуп, өзлөрү эле мындай айтканда 250 миңге елка, ак кайыңдар отургузулду десем болот да. Ошентип баары эле колдоо менен көп иштер бүтүп атат десем болот бүгүнкү күндө. Мен Газпромду алганда 700 миң карыз менен алгам. Азыркы күндө карызым кутулуп, Кудай буйрса жакшы жылыштар бар десем болот. Өткөндө өзүңүздөр көргөндөй президентибиз да ойноп кетти. Ал эми U19 чоңдор арасында Азия чемпионаты өттү мини футболдон. Ар бир суббота, воскресенье күндөрү жакшы иш-чаралар өтүп атат десем болот. Бул кызматка ар бир эле спортто жүргөн же болбосо катардагы эле адамдар жетекчи болуп келе бербейт. Анан бул кызматка кантип келип калдыңыз? Анан бул кызматка дайындалганда сиз үчүн күтүүсүз болдубу? Кандай болду? Мен үчүн күтүүсүз болду. Себеби спорттон кеткенден кийин 1 жыл жумушу жок жүрдүм десем болот. Күтүүсүздөн эле баягы чакырып, өзүм дагы жол жүрүп чарчап келип, ошол учурда өзүм дагы кантип болуп калганын билбейм. Анан ошо мага ишеним артып алып келген кишилерге терең ыраазычылык билдирем. Биздин мэрияга, департаментке, шаардык ошо терең ыраазычылык билдирем, ишеним артып алып келгендерине.
Жетекчи болуш бул чындыгында оңой нерсе эмес. Буга чейин бир канча окуу жайында билим алганыңызды билебиз. Анын арасында ошол эле Насирдин Исанов аттындагы архитектуралык окуу жайында, ошондой эле юридикалык багыт боюнча дагы билим алган экенсиз. Анан бул билимдер азыркы жетекчилик кызматыңызда кандай жардам тийгизип жатат? Азыр спорт жаатында болгондуктан мен спортто 22 жыл жүргөм. Ошол себептен спорт жаатында болгондуктан мындай жеңил десем болот иш алып барыш. Себеби ошол эле агайларым, ошол эле спорт жаатында иштеген байкелерим жакшы колдоду. Баягы практика деп коебу, буну 22 жылдан бери эле өтүп келатабыз. Кудай буйрса, балким башка жака барсам, башка тармакка барсам, балким оор болмок деп ойлойм. Ал эми спорт жаатында бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жеңил. Ошол эле спорт жаатында иштеген улуу байкелерибиз, агаларыбыз жардам берүүдө десем болот. Азыркы учурда сиздин кол алдыңызда канча адис эмгектенет? Жалпы ошо Газпром спорт комплексинин жамаатын кыскача токтолуп кетсеңиз. Кыскача токтолсом, тренерлерден 15ке жакын тренер. Ал эми өз кол алдымда 15ке жакын сотрудниктер бар. Эң сонун биз дагы алдыдагы Газпромдун спорт комплексинин жетекчиси катары ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма эң чоң мелдештер дал ушул жерде өтүп турсун дейли. Дагы бир биз жалпы көрүүчүлөргө айта кетерибиз. GZ Style Cage аталышындагы айымдардын дүкөнү бардык айымдарды саркеч кийимдери менен күтүп алат десек болот. Мындан тышкары Түз эфирде Арена программасын улантабыз. Бүгүн биз жеткинчек фестивалю туурасында кеп кылып жатабыз. Жогоруда дагы айтып өткөндөй, 27 майдан бери Бишкек шаарындагы Газпром балдар спорт комплексинде атайын балдар үчүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата жеткинчек спорт фестивалю өтүп жаткан учуру. Дал ушул фестивалдын демилгечиси бүгүн биздин студиябызда конокто. Аны көпчүлүк билгендей, грек-рим күрөшү боюнча Азия оюндарынын 2 жолку күмүш байгесинин ээси, Азиянын чемпиону Каныбек Жолчубеков. Биз болсо маегибизди улантабыз. Жогоруда дагы айтып өткөндөй, азыркы учурда Газпромго келгенден бери балдар спорттун өнүктүрүүгө өзгөчө жаңы кадамдар башталып жаткан экен. Бул жылдын эсебинен дагы мындан тышкары кандай иш-чаралар пландалды? Силер айтып калдыңар, демилгечи мен как инициатормун. Демилгечилер менин жакындарым, инилерим, байкелерим, бир туугандарым десем болот, демилгечилер. Мен бир гана инициатормун. Көп жерде баягы инициатива көтөрөм, алар колдойт. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү жеткинчек фестивалю өтүп атат десек болот. Ал эми кийинки сурооңуз кандай болду? Бул жылдын эсебинен кандай иш-чараларды өткөрүү пландалды? Иш-чаралар буйруса азыр Сейтек Семетей бүтсө, андан кийин ушул Газпромдо отуруп иштерибиз көп, Кудай буйруса. Газпромдун ичинде дагы бир сыйра ремонт кылыш керек дегендей. Андан кийин дагы жыл аягында айтсак болот да, кандай иштер жасалганын, ага чейин кандай болгон, жыл аягында маалымат беребиз го деп. Оңдоо иштери деп айтып калдыңыз. Азыркы учурда Газпром сыртынан караганда бардыгы эле жакшыдай көрүнөт. Анан ичинде эмнелерин оңдош керек? Кайсыл жерлери оңдоп түздөөгө муктаж? Ичи эми борттору бүгүнкү күндө жасалды баары. Ал дагы өзүм туулуп өскөн Миңбулак айылынын тургундарынын атынан берилген сумма менен, анан ошол айылдан уста келип жасап берип кеткен десек болот. Ал эми дагы ичинде канаттар, защиткалар дагы жасалды десек болот. Аны дагы ийнелеримдин колдоосу менен жасалды десек болот. Эң сонун биз азыр кыска суроолорго кезекти берели. Кыска суроолорду узатам, кыскача жооп берип, андан соң ар бирине кененирээк токтолуп өтөбүз. Спортчуда болуш керек болгон 3 сапат?
Үч сапат спортчуда токтоо болуш керек, тайманбас болуш керек, мээнеткеч болуш керек. Мелдештен уткан алгачкы акчаңыз канча болгон же болбосо байгеңиз? Мелдештен уткан эсте калганы бул эң биринчи DVD, баягы утканда эсимде калган DVD, бирок телевизор жок. Сизге мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы балбан менен күрөшмөксүз? Мен баары менен күрөштүм десем болот. Андай балбан жок. Жок. Эсиңизде калган күрөш? Эсимде калган күрөш бул 2019 жыл. Дүйнөдө кайсы балбандын күрөшкөнү жагат же болбосо үлгү аласыз? Мен өзүм бирөөлөрдүн күрөшүнө кызыгып карабайм. Өзүм да күрөшүп жүргөндө кызыгып көргөн эмесмин. Эң чоң кыялыңыз? Эң чоң кыялым бул тарых жаратыш. Спортто өзүнчө тарых, бул өзүнчө калды десек болот. Ал эми ушундай мамлекеттик жумуштарда дагы бир тарыхта калган инсан болсом деген максатта. Сизди эң көп мактаган адам? Эң көп мактаган адам жок окшойт. Катуу жетекчисизби? Орто десем болот. Футбол же көкбөрү? Футбол. Эми ар бир суроолорго кененирээк токтолуп өтөлү. Мелдештен уткан алгачкы байгеңиз DVD болгон экен. Канча салмакта чыккансыз? Кайсыл жерде болгон? Ал Казакстанда болгон. Жамбыл Тараз шаарында. Ошол жерден DVD уткам. Бирок телевизор жок болчу. Бирок телевизор жок болчу. Кийин ушул DVD колдонулдубу? До сих пор бар үйдө. Эң сонун. Сизге мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы балбан менен күрөшмөксүз? Андай балбан жок дедиңиз, балким сизге бир дагы балбан жакчу эмес беле дүйнөдөн? Жок, жагат, ал жакканда эмес да. Балким мен баягы спортто мындай да, утулдуңбу, уттуңбу, уттуң. Ал эми экинчи жолу жолукканда деле жолуккам, үчүнчү жолуккам, значит уталган эмесмин. Ал эми мага деле 2 жолу, 3 жолу утулгандар болгон да. Значит, бир утулдуң, кайра адан өтүш кыйын болот да. Ошондуктан мен күрөшүп жүргөндө Хамит Сорян деген болгон, бирок бир да күрөшпөй калдым. Иранецтерден бир да балбандан утулган жокмун, бирок ошол Иран балбаны Хамит Сорян менен күрөшпөй калдым. Ал билесиздер, Олимпиада чемпиону, 6-7 жолку чемпион мира болгон. Эмне иранец балбандарына утулган жокмун. Ошол иранец балбан менен күрөшпөй калдым десем болот да. Эсиңизде калган күрөштү 2019 жылы деп айтып калдыңыз. Ким менен болгон, кандай болгон күрөш? 2019 жылы китаец балбан менен болгон. Аны буга чейин 2-3 жолу уткам. Ал эми ошол 3-үнчү жолу Астанада дүйнө биринчилигинде утуруп койгом да. Ошол себептен эсимде калды да. Эң чоң кыялыңыз? Эң чоң кыялым тарых жаратыш. Максатым ушул спортто дагы, спортто өзүңүздөр билесиздер, таза эмгек кылып, таза жүргөн, түз жүргөн адам көптөгөн ийгиликке жетсе болот. Ал эми ал өзүнчө тарых десек болот спорт. Мен үчүн бүгүнкү күндө спорттун тарыхы бүттү десек болот. Ал өзүнчө тарых болуп калды десек болот. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик жумушта дагы, мамлекеттик кызматтарда дагы таза ак иштеп, эл жерибизге кызмат кылып, ушул спорттогудай эле мээнет кылып, ушул тарыхта калсам деген максаттамын. Бул максатымда эмнеден келип чыкты? Баягы чабанчынын баласы чабанчы болуп калыш эмес, дыйканчынын баласы дыйканчы эле бойдон калыш керек эмес да. Себеби мээнет кылган адам ар бир ийгиликке жетсе болот. Ошол себептен бир гана
максатым ошол тарых жаратыш. Мамлекеттик кызматкер деп айтып калдыңыз, анан жаңы эле бул кызматка келдиңиз. Газпромдун жетекчиси катары канча мөөнөткө шайландыңыз? Мөөнөтү азыркы учурда баягы 1 жылдык мөөнөт болот экен. Ошо 1 жылга шайландым. Андан кийин эгер жакшы иштесек же кандайдыр бир башка жумушка которобуз десе, же ишеним алып ошол жерде калтырабыз десе, негизи мөөнөтү 1 жыл экен. Эң сонун сизди эң көп мактаган адам деген суроого эч ким жок экен деп айтып калдыңыз. Эми баары эле мактайт, баары мактайт. Эң биринчи кичпейил адамгерчилик болсо, баары менен түз мамиледе болсо, албетте баары мактайт. Баары мактайт, баары жакшы көрөт. Мен да баарын жакшы көрөм дегендей, жакшы мамиледемин баары менен. Ошон үчүн эми мени тиги мактайт, бул мактайт десем болбой калат го. Көпчүлүк спортчулар, мисалы, менин досторум көп мактайт, же болбосо апам көп мактайт деп айтып калат. Анткени спортчуга бул эң биринчи үй бүлөнүн, жакындарынын колдоосу биринчи мааниге ээ болсо керек. Азыр эми сиздин спортчу катары азыркы жаш муундар туурасында сурагым келип жатат. Кыргызстандын намысын, өзүңүздүн кесипкөй жолуңузда жакшы эле коргоп, өлкө намысын татыктуу коргоп, ошондой эле медалдарды жеңип келдиңиз десек болот. Азыркы учурда грек-рим күрөшү болсун, эркин күрөш болсун, жакшы өнүгүүдө, спортчуларыбыз ийгиликтерди жаратып жатат. Анан грек-рим күрөшү боюнча азыркы балбандардан, олимпиадага катышпаган балбандардан кимдерди баалайсыз? Азыркы грек-рим күрөшүнүн өсүшүн кандай баалайт элеңиз? Катышпаган. Жалпы эле айтып, анан жаштарга көбүрөөк токтолсоңуз. Катышпаган балбандар ошол эле 67 салмагын алсак, Марлен Аскеев жаш болуп калды десек болот. Амантур Исмаилов дегендер. Эми бирок жаш дейнесек, Акжол Махмудовдор менен баары бир тең да. Баары бир тең. Бул спортто дагы кандай десем, удача деп коебу, мындай Кудай Таалам буйруган адам барат да. Канча мындай спортто жүрөт, баягы мен деле 31-32 жашыма чейин спортто жүрдүм. Кудай Таалам буйруган жок, мен олимпиадага бара алган жокмун. Ал эми мына жаш Акжол, мына Жоламан, ошол эле Атабек үзүрлөр барып келди. Кудай Таалам буйруган экен, барып келишти алар. Ошол эле Акжол Махмудов аябай жакшы күрөш көргөздү, аны элдин баары билет. Жоламан Шаршенбеков боюнча дагы айтсак, баягы буга чейин ал каршылашын, ал утуп келген. Ал эми ошол жерде дагы балким даярдык, балким шашып койду, балким жаштык кылып койду. Балким ошол себептен алдырып койду десек болот да. Эми үмүтүбүз чоң. Кийинки олимпиадада Кудай буйрса, быйылкы жылы 2021-жылы 1 медаль боло турган болсо, үмүтүбүз чоң. Бир грек-рим күрөшү бир комплект медаль алып келеби деген үмүтүбүз бар. Ар бир ошо салмак категориясы боюнча бир көп жылдан бери, жаңылбасам 2-3 жылдан бери фаворит саналган спортчулар дайыма ошол Кыргызстандын чемпиону болуп, анан эл аралык мелдештерге барып жүрүшөт. Анан кийинки 2-3 орунда калып жүргөн балбандардан кимдерди чыгып ушундай эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргосо болмок деп ойлойсуз? Мисалы, алардын деңгээли өздөрүн жакшы көрсөтө албай калды деген ойдо. Экинчи номерлер десек, экинчи номерлер деле себеби мындай да, биринчи номерлер жүрөт да, алар уже алдыга өсүп кеткен балдар да. Уже кандай айтсак, мурун мен күрөшүп жүргөндө Калы Сулайманов болгон, например да. Экөөбүз чогуу эле кээде ал 63-кө, кээде мен 60-ка күрөшүп чогуу эле жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө
ак жолго, жоламанга, например, үзүргө татыктуу каршылаш жок да. Татыктуу каршылаш жок. Эгер татыктуу болгондо алар Кыргызстандын биринчилигине да күрөшмөк. Татыктуу болбогондугунан балким күрөшүшкөн жок да. Бизде көбүнчө ошол жеңил анан орто салмак ченинде балбандарыбыз эл аралык аренада көбүнчө байгелүү орундарга илинип келет. Ал эми оор салмактагылардыкы бир аз артта калгандай да. Аларга эмне жетишпей жатат деп ойлойсуз? Эмне кеңеш бермек элеңиз? Эми кыргыздар орто бойлуу болгондуктан Азия улуттары негизи эле орто бойлуу келет. Ошол себептен Азия чемпиону болуш, Азияны утуш негизи кыйын, жеңил салмакты. Ошол эле дүйнө биринчилигинде ошол 55, 60, 66 килограмм салмактагылар Азия улутундагылар болот постоянно. Ошол себептен бизде чоң салмакта адам астыгынан деп мен эсептейм да. Ошол спортчулар астыгынан жакшы баягы өскөн балдар жокко эсе. Каршылаш жокко эсе десем болот да. Эми коңшу өлкөлөр менен бир аз салыштырып өтөлү. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан бир мектептен чыкканбыз десек болот. Жалпы спорттук тарыхыбыз, жалпы эле тарыхыбыз. Анан азыркы учурда салыштырсак, биздин балбандарыбыз кандай өсүүдө? Биз алар менен канчалык деңгээлде тең таялашып, атаандаштыкты көрсөтүп жатабыз? Бүгүнкү күндө 2010 жылдан 2016 жылга чейин биз албетте Казакстан, Өзбекстанга көбүрөөк биз сборго барчубуз. Себеби биз 2008-тен кийин кичине токтоп калбадыбы? 2008-тен кийин 21-жыл болду. 2 цикылдан анан кайра бизде күмүш байге болду да. Акыркы 2 жылдын ичинде казак, өзбек балбандары уже бизге келе баштады. Себеби биздин балдардын өскөнүн көрүп. Ага чейин биз наоборот суранып, биз Казакстанга, Өзбекстанга сборго барып турчубуз. Бул значит биздин Кыргызстандын өскөнүнүн белгиси десек болот. Эми грек-рим күрөшүнө жалпы эле күрөшкө кызыккан жаш биздин балбандарыбызга өзүңүздүн кеңештериңизди айтып өтүңүз. Канча жаштан баштаса туура болот, дагы эмнелерди кылыш керек? Менин кеңешим эми ар бир баланын өзүнүн жетилгендигине жараша болот. Ошол эле учурда мен, например, 9 жашымда баргам. Азыркы күндө 7-8 жашынан баргандар бар. Кээ бирөөлөр 10 жашынан барат, кээ бирөөлөр 12 жашынан барат. Эң эле туура көргөнүм бул 10 жаштан барса жакшы деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө бул жеткинчектин дагы ушул возраст боюнча 8 жаштан 12 жашка чейин деп койгонбуз атайын. Ушул жаңы келген балдар ушундай ковёрду көрүп, ушундай ата-энелер да көрүп, ушундай балдар эле күрөшөт турбайбы, биз да балдарыбызды берели деп ушундай максатта кылганбыз негизи. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгайын деп калыптыр. Сизге эркин микрофон узаталы. Көрүүчүлөргө кайрылып өтүңүз. Көрүүчүлөргө Кудай буйруса баарын эртең жеткинчек фестивалына чакырабыз. Газпром спорт комплекси Арча Бешик конушунда баарыңыздар келип, ушул финалдык беттештерди көрүп кетиңиздер демекчибиз балдардын байрамында. Андан кийин эмне дейбиз? Бардык мага колдоо көрсөткөндөргө терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле Жома спорт клубу 3 жылдан бери колдоп келет. Ошол эле Аю холдинг курулушу колдоп келет. Шайлообек Абдыкеримовичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бүгүнкү күндө календарлык планга киргизип, ушул Манас Эметей Сейтекти өткөрүп берип аткан департаментке
Тайманба спорт клубуна терең ыраазычылык билдиребиз. Баарына рахмат айтмакчымын. Кудай буйруса биргеликте спортту көтөрөбүз деп ишенем. Ошо баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Алдыдагы пландалган мелдештер, иш-чаралар ийгиликтүү өтсүн дейли. Арена программасында конокто Газпром спорт балдар спорт комплексинин жетекчиси Каныбек Жолчубеков студиябызда конокто болду. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, Jazz Style KG айымдардын дүкөнү сиздерди саркеч кийимдер менен күтүп алат. Кийинки арена программасынан көрүшкөнчө, ал эми программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Амандашканча.